Эгер силер бири-бириңерди көнбөй каласыңар деп коркпогонумда, кабыр азабынын бир бөлүгүн силерге көрсөтүүнү Аллахтан суранмакмын деп пайгамбарыбыз айткан. Биз бул видеодо Аллах Таала эмне үчүн кабырда азапталган адамдардын азабын бизге көрсөткөн же угузган жок деген суроого жооп айтабыз. Андыктан видеону толук көрүңүз жана бизге катталып коюңуз. Аллах Таала өзүнүн кээ бир пенделерине кабыр азабынан көрүүгө мүмкүнчүлүк берген. Алар муну өз көздөрү менен көрүп, өз кулактары менен уккан. Биз болсо бул тууралуу бизге жеткен кабарлардан айрымдарын гана эскеребиз. Суроо: пайгамбарлардан башка бирөөлөрдө адамдардын кабырда азапка дуушар болуп жатканын же ырахат алып жатканын көрө алабы же уга алабы? Негизи адам тирүү кезинде кабыр азабынан же кабыр ырахатынан бир нерсени көрүшү же угушу мүмкүн эмес. Буга мисал катары Анас ибн Маликтен риваят кылынган хадис жыйнагында келген хадистин бир бөлүгүн айтсак болот. Анда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: ал ушунчалык катуу кыйкырык чыгарат, аны жиндер менен адамдардан башка анын жанындагылардын баары угат. Ошондой эле имам Муслимдин жыйнагында келген Анас ибн Маликтен риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: эгер силер бири-бириңерди көнбөй каласыңар деп коркпогонумда, кабыр азабынан бир бөлүгүн силерге көрсөтүүнү Аллахтан суранмакмын. Бул бизге кабыр азабы өтө коркунучтуу экендигин түшүндүрөт жана ошондой эле бул коркунучту көргөндө биз туугандарды жерге бербей коймокпуз. Ошондой эле Абу Саид аль-Худриден имам аль-Бухари риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: бул үндү адамдан башкасынын баары угат. Эгер адам угуп калса, ал сөзсүз эле ошол замат жан бермек. Бул хадистердин баардыгы адамдар кабыр азабын көрүүгө да, угууга да жөндөмсүз экендигин көрсөтөт. Бирок бул азаптын үндөрүн жиндер жана жаныбарлар уга алышат. Бул маселе тууралуу Шейх ибн Усаймин рахималлах мындай деген: адам бул кыйкырыктарды укпайт. Бул улуу даанышмандыкка негизделген. Мунун себептери төмөнкүлөр. Биринчи, эгер адамдар укса, анда бири-бирин көнбөй калышмак, коркуунун себебинен. Экинчи, бул маркумдун жаман абалын башкалардан жашыруу үчүн, аны уят кылбоо максатында. Үчүнчү, эгер кабыр азабынын үндөрү тирүүлөргө угулса, маркумдун үй бүлөсү катуу тынчсызданмак. Анткени алар жакынынын азап тартып оңтоп жатканын укса, жан дүйнөсү тынч болбой калмак. Төртүнчү, эгер мындай үндөр угулса, бул сенин атаң, бул сенин бир тууганың деген сыяктуу сөздөр эл оозунда айтылып тарамак. Бешинчи, адам мындай үндөрдүн коркунучун көтөрө албай, андан каза болушу же эсин таануусу мүмкүн. Анткени бул жүрөктөрдү ордунан жылдырагы тургандай коркунучтуу кыйкырыктар. Алтынчы, барзах дүйнөсү жашыруун дүйнө болуп саналат жана ага ишенүү ыймандын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Кудай Таала бизге жашыруунга ишенүүнү буйруган. Бул маселеде адамдар экиге бөлүнөт: ишенгендер жана шек келтирип ишенимден чыккан адамдар. Эгер барзах дүйнөсүндө болуп жаткан нерселердин көрүүгө же угууга мүмкүн болгондо, ишеним аркылуу суноо маанисин жоготмок. Тууганым, биздин каналга катталып, ушул жаңылыктар менен бөлүшүп туруңуз. Аларыңызды Аллахым кабыр азабынан сактасын.